Акжол Махмудов кайрадан Айк Мнацаканян менен күрөшөт. 13 февраль күнү Бишкек шаарындагы жаштык аренада спорттук күрөш боюнча эл аралык турнир өтөт. Грек-рим жана эркин күрөш боюнча жалпы 6 салмак категорияда 4төн балбан чемпиондук үчүн күрөш жүргүзөт. Мелдеште негизги беттешине кыргызстандык Акжол Махмудов болгариялык Айк Мнацаканян менен күч сынайт. Буга чейин 2 балбан 4 жолу кезгелип, 2 жолу Акжол утса, 2 жолу Мнацаканян жеңген. Биринчи жолу бул 2 спортчу 2022 жылы Болгариядагы Дан Колов турниринин жарым финалында күрөшүп, анда Акжол атаандашына 2-4 эсебинде утулуп калган. Андан кийинки 2 беттеште кыргыз балбаны ийгиликтүү болгон. Ал эми 2025 жылы ноябрь айында Москвада өткөн күрөштө кайрадан болгариялык балбан күчтүү болуп, жалпы эсепти теңеген. Демек алдыда чечүүчү 5-кармаш орун алат. 26 жаштагы Махмудов Олимпиада оюндарынын күмүш жана коло медаль ээси, дүйнөнүн 2 жана Азиянын 3 жолку чемпиону. Мындан тышкары Азия оюндарынын 1, Ислам тилектештик оюндарын 2 жолу уткан. Ал эми 30 жаштагы Мнацаканян дүйнө жана Европа чемпионаттарынан 2 Реал Мадрид клубунун мурдагы чабуучусу Хамес Родригес менен Бавариянын экс оюнчусу Жердан Шакири карьерасын Казакстандык Актөбе командасында улантышы мүмкүн. Бул тууралуу бир катар чет өлкөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Казакстандык команда азыркы учурда Зениттин мурдагы оюнчусу халык менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бирок бразилиялык футболчу жылдык акысына 4 миллион евро сурап жатканына байланыштуу кызматташуу орун албай калышы мүмкүн. Ошол себептен Актөбе жетекчилиги Хамес менен Шакирини дагы талапкер катары карашууда. Белгилей кетсек, 34 жаштагы колумбиялык футболчу кесипкөй карьерасын 2006 жылы Энвигадо клубунда баштап, кийин Реал Мадрид, Монако жана Бавария өңдүү дүйнөгө белгилүү командаларда ойногон. Ал эми Жердан Шакири кесипкөй карьерасын мекенинде баштап, Швейцариянын Базель клубунда ойногон. Кийин Бавария, Мюнхен, Интер жана Ливерпуль командаларынын намысын коргогон.